Арбагыла кыргыздар. Малжан аманбы? Жүрөсүңөр анан ушул выходной көлгө барып бир эс алып келсемби? Элдин баары эле ошакта жүрөт белең. Мен эле биякта Бишкекте эзилип деп чекеден бир сыйра терди сүрүп коюп анан ойлонуп дегендей. Ооба, туура, антиш керек. Мына сезон бышып турганда өз убагында барып, ден соолукту чыңдап дегендей, кышка даярдап, Только, пожалуйста, жолдон абайлагылачы. Мына мен күндө эртең менен интернетке киргенден корком да, ё-моё. ДТП болуп эле мынча киши кетиптир, анан тигинче киши кетиптир деп эле болгон эле ушул жаңылыктар болуп калды го акыркы күндөр. Мындай машинаны да айдаганды билиш керек да. Түшүнөм эми. Кээ бирөө болуп аткандыр, өз досторун салып алып, подругаларын салып алып, ичине перед ними надо понтоваться дегендей эйфорияга берилип газдарды басып атасыңар. Өзүңдүн эле өмүрүңдү ойлобой, жаныңдагыларды да ойлоп кой да. Алар дагы ата-энеси бар дегендей. Алар да чоңоюп келген ушул жылдарга чейинчи. Ответственность деген болуш керек да. Ошон үчүн жетчү жериңерге жетесиңер эрте или кеч. Аябай кечиктим дегенде эле 1 саат кечикеттирсеңер көп болсо, Ну, зато барып туруп ошол 1 саатты кайра ТикТоктон өлтүрүп коюп атпайсыңбы? Туурабы? Андан көрө давай, лучше на природе покайфуй дегендей. Жетпей турган жер бар бекен, жетесиңер баарына, Ошон үчүн абайлагылачы, айланайындар. Газ басат деп эле уруп бересиңерби? Тиягынан деле авария болуп атат, биягынан деле авария болуп атат. Анан эс алат деселе барып алып пиво арактан бастырып алып анан рульга отурбагыла, дурайымдар. Ошондойлор да көп болуп атат белең. Ичтиңби? Всё, рульга отурба. Же болбосо ичпе белең. Мындай жоопкерчилик дегенде, үчүнчү жолу кайталап атам го, жоопкерчилик. Бул деген сенин эле өмүрүң эмес, башка бирөөнүн да өмүрү бар тиги машинада. Ошон үчүн мындай алкоголдон алысыраак бол, же болбосо ичсең рульга отурба хотя бы. Ошол водитель, бүгүн мен сага лично кайрылам, абайлачы айланайын, абайлачы, кыргыз кырылып калбайлы, Жакшы эс алып анда, давайте за меня тоже там тирстен секирип койгулачы, пожалуйста, а то мен барсам эзилип кетем да.